Саламатсызбы, Наргиз Анылдырбековна. Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмү, социалдык иш адистиги. Тайпа СРК-18, студент Айбек Уулу Адилет жана предмет пенсиялык камсыздоо системасы. Ушул предметтен майыптыгы боюнча пенсия темасына презентация жасадым. Анда эмесе кийинки видеодо презентациямды көрө аласыз. Анда эмесе темабыз майыптыгы боюнча пенсия. Майып деген өзү эмне? Майып дене саламаттыгынын же акыл эсинин артта калуусунун, кесепетинен, жашоо ишмердигинин чектелүүсүнө байланыштуу социалдык жардамга жана коргоого муктаж болгон адам. Адамдын жашоо ишмердигинин чектелүүсү, анын толук же жарым жартылай өзүн өзү тейлөө, басып жүрүү, багыт алуу, баарлашуу, өзүнүн жүрүм турумун көзөмөлдөө, ошондой эле эмгекке жарамдуулугун же мүмкүнчүлүгүн толук же жарым жартылай жоготуусунан көрүнөт. Майыптыгы боюнча пенсия майып болуунун себептерине карабастан адам эмгекке жарактуулугун толук жоготкон жана майып деп табылган учурда белгиленет жана эмгекке жарактуулугу калыбына келгенге чейин же өмүрү өткөнчө белгиленет. Камсыздандырылган майып деп табылган адамдар майып болгон мезгилге карата 23 жашка толо элек камсыздандыруу стажы 1 жыл болсо, же болбосо 23 жаштан 26 жашка чейин камсыздандыруу стажы 2 жыл болсо, 26 жаштан 31 жашка чейин камсыздандыруу стажы 3 жыл болсо, же болбосо 31 жаштан жогору камсыздандыруу стажы 5 жыл болсо, майыптыгы боюнча пенсия алууга укуктуу болушат. Анда эмесе майыптыгы боюнча пенсияны дайындоо үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси. Биринчи, алуучунун паспорту. Экинчи, медициналык социалдык эксперттик комиссиянын майыптыгын белгилөө жөнүндө корутундусу. Үчүнчү, эмгек китепчеси. Төртүнчү, орто окуу жайды же жогорку окуу жайды бүткөндүгүн тууралуу диплом. Окуу 1994 жылдын 19 февралына чейин эсептелинет. Күндүзгү бөлүм. Бешинчи, аскердик билет. Алтынчы, аялдар үчүн балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү. Жетинчи, 1992 жылдан 95 жылга чейин жеке ишканаларда иштеген же жеке ишмердик жүргүзгөн адамдар үчүн соцфонд органдары тарабынан берилген ошол мезгил үчүн камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөгөндүгү тууралуу маалымат. 8. 1996 жылдын 1 январына чейин катары менен каалаган 60 ай үчүн эмгек акы жөнүндө маалыматтар. 9. 1996 жылдын 1 январынан тартып иштегендиги жана эмгек акысы жөнүндө иш берүүчү тарабынан берилген маалымат. 10. Башка фамилияга берилген документтер болгондо никени каттоо же бузуу жөнүндө күбөлүк. Ал эми багуудагы адамдын документтери. 12. Пенсиялык күбөлүк алуу үчүн 3-4 см өлчөмүндөгү 2 сүрөт. 13. Үстөк акыларды алууга укугун ырастаган документтер. Ал эми майыптыгы боюнча пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү 1 жана 2 топтордогу майыптар үчүн жаш курагы боюнча пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү толук өлчөмдө жана 3 топтогу майыптар үчүн пенсиянын 50% өлчөмүндө дайындалат. Анда эмесе презентациям аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.